Урунтук кабарларын түрмөгү менен мен Айгерим Жанкул тааныштырып баштайм. Кыскача мазмун төмөндөгүдөй. Жогорку кеңештин депутаттары кумтөр боюнча кылмыш иштердин эскирип кетүүсүн жокко чыгарууну каалашат. Кылмыш жаза кодексине өзгөртүү киргизүү пландалууда. Стамбулдагы аба майданда болгон кол салууда өзүн жадырган бир жангечтин өздүгү такталды. Ал эми Бишкектен Стамбулду көздөй багыт алган учактар кайрадан жанданды. Казакстанда радикал исламчыл деп шектелген адамдын коопсуздук күчтөрү аны кармоого аракеттенген кезде өзүн жардырып жиберди. Дагы террорго шектүү 6 адамдын кабылгандыгы айтылууда. Толугураак алдагы мүнөттөрдө. Кумтөр долбооруна байланыштуу мыйзам бузуулар үчүн кылмыш жолуна тартуу тууралуу мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Ага ылайык кумтөр кенин иштетүүдө кылмыш жасап, өлкөгө зыян келтиргендерди кылмыш жолуна тартуу маселеси сунушталууда. Эске салсак, Ысык көлдөгү кумтөр алтын кенин кыргыз өкмөтү канадалык Центр компаниясы менен бирге иштетет. Буга чейин кабыл алынып келген келишимдердин мыйзамдуулугу жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу кайра кароо тапшырмасы башкы прокуратурага тапшырылган болчу. Кумтөр дүйнөдөгү эң ири 10 алтын кенинин катарына кирет. Бул кен Кыргызстандын бюджетин түзүүчү негизги ишканалардын бири деп саналат. Расмий маалыматтарга караганда башынан бери кумтөрдө 300 тоннадан ашык алтын казылып алынган. Анын ичинен Кыргызстан тапкан пайданы так билген киши жок. Башка темалардан Карабалтадагы суу сактагычка толгон суу 40 гектарга чукул жерде каптап калганын жергиликтүү басмалар жазып чыгышты. Жайыл районунда бир катар айылдардын тургундары суунун көлөмү суу сактагычка толуп калган акыр чекелердин айынан көтөрүлүп жаткандыгын айтышууда. Жергиликтүү жашоочулардын айтымында алар айыл өкмөтүнө буга чейин аталган маселе боюнча кайрылышкан, бирок азырынча жыйынтык болбой жатат. Мындан сырткары жергиликтүү ишкерлер жасалма көлүмлөрдө баккан балыктарын суу агызып кеткенин айтып, муну менен катар бир топ чыгым тартканын дагы арызданышууда. Эми кепти Түркияга бурсак, Стамбулдагы Ататүрк аэропортунда теракттан улам токтотулган рейстер кайрадан жандана баштады. Тактап айтканда, бүгүн Бишкектен Стамбулду көздөй багыт алган учактар дагы эч тоскоолдуксуз учуп кеткендиги айтылууда. Ал эми өзүн өзү жардырган кылмышкерлердин бири чечен улутундагы орусиялык жаран экендигин түрк басмалары жазып чыгышты. Дал ушул куралчан адам башка шериктерин аба майданга кирип кетүүсүнө өбөлгө болуп, алаксытуу үчүн өзүн жардырган деп жазылат. Ал арада Түркиянын чалгындоо кызматы мындан 20 күн мурун террордук чабуул жасалары туурасында дагы маалымат берген экен. Кошумчалап кетели, шаршембиге караган түнү Стамбулдун аба майданда 3 ирет болгон жарылуудан 43 адамдын өмүрү кыйылган, дагы 300дөн ашуун жарадар болгон болчу. Жабыркагандардын арасында 18 жаштагы кыргызстандык жаран Бактияр Юнусовдун абалы учурда туруктуу экендиги айтылууда. Ал эми ошол эмалда Бишкекте Түркия элчилигинде Стамбулдагы террордук чабуулдардан мерт кеткендердин эскерүү иш-чарасы өттү. Ага белгилүү саясатчылар, жарандык активисттер, ошондой эле Кыргызстандагы түрк окуу жайларынын бүтүрүүчүлөрү, жалпысынан 50дөн ашуун адам катышты. Алар Стамбулдагы чабуулду айыптап, террорчулук жалпы дүйнө үчүн коркунуч жараткан көрүнүш болуп жатканын белгилешти. Эми теманы Казакстанга бурам. Казакстанда радикал исламчыл деп шектелген адам коопсуздук күчтөрү аны кармоого аракеттенген кезде өзүн жардып жиберди. Окуя 26-июнь күнү Караганда шаарындагы атайын операция учурунда болгон. Анда коопсуздук күчтөрү радикал исламчылардын тобун кармаган, бирок канча адам кармалгандыгы айтылган жок. Быйыл болсо 5-июнда Актөбө шаарында радикал исламчылар деп шектелгендер 5 тургунду жана коопсуздук күчтөрүнүн 3 өкүлүн мерт кылышкан. Казак бийликтери бул окуядан кийин кол салгандардын 18-ин өлтүрүп, 7-ünү кармаганын ырасташкан эле. Ошондой эле террордук чабуулга жасоого даярданышкан деген шек менен дагы учурда 6 адам кармалгандыгы айтылууда. Биздин каналдан которулбай туруңуз, башка жаңылыктарга өтөбүз. Түркия менен Орусия мамилеси бир аз жылгандай болду. Жыйынтыгында орусиялык туристтердин Түркияда эс алуусуна уруксат берилди. Эми эки лидер чоң 20 саммитинде дагы жолукмай болду. Жогорку окуу жайларга кабыл алуунун жүрүшү бул маалда университеттерде тапшырууда паракорчулук өнөктүгү дагы башталары жашыруун эмес. Кабарчыбыз бул темага дагы кайрылып өттү. Бүгүн футбол сүйүүчүлөр, ошондой эле Португалия, Польша беттешинүү болушат. Экинчи орунду ээлеп кийинки баскычка чыккан польшалыктар жарым чейрек финалда Швейцария курамасын утуп алышкан эле. ON1 каналында жаңылыктар улантабыз. Былтыр ноябрь айынан бери ортосу сууп калган Түркия менен Орусия мамилеси бир аз жылгандай болду. Тактап айтканда, шаршембиде Путин менен Эрдоган телефон аркылуу сүйлөшүп, жыйынтыгында орусиялык туристтердин Түркияда эс алуусуна уруксат берилгендиги айтылууда. Соңку маалыматтар боюнча сентябрда эки өлкө президенти ошондой эле чоң 26 саммитине дагы жолукмайы
мерчемдерген. Түркия Орусия маселесинин тегерегинде эстешим Элеонора Сагындык кызы биз менен байланышта. Сөз сизде. Ооба, рахмат. Ушул Путин менен Эрдогандын сүйлөшүүсү 40 мүнөткө созулганы айтылып жатат. Орус президенти Путин Стамбул аэропортундагы Ататүрк аэропортундагы ушул теракттарга байланыштуу көңүл айтуу айтып жатып, андан кийин Эрдоганга ушул өз өлкөсүндөгү туризм жаатындагы Түркияга барбоо тууралуу чектөөлөр алынып салынарын билдирген. Мындан тышкары Путин өзү баштап ушул Түркия президентине соода экономикалык байланышты кайра жандандырсак болот деген өңдүү сунушун киргизген. Эске салсак, бул эки өлкө ортосундагы мамиле сууганына бир 7 айдай болуп калды. Орусиялык учкучту Түркиянын аймагында атып түшүрүлгөнүнө байланыштуу Орусия Түркияга экономикалык санкциялар киргизген болчу. Мындан тышкары Орусия ошондой эле өзүнүн жарандарын Түркияга барып эс алууга кандайдыр бир административдик чектөөлөрдү киргизген. Мындан тышкары ушул Түркия мамлекети менен болгон кандай гана экономикалык долбоорлор болбосун, ошолордун баарын тоңдуруп салган болчу деп айтсак болот. Буга чейин Эрдоган Орус президентине Су 24 учагын учкучу тууралуу өкүнүчүн билдирип кат жазганын билебиз, бирок анда дагы бир топ Эрдоган кечирим сурады, анан сураган эмес деген да сөздөр болуп чыкты да. Бул жолку сүйлөшүүгө ошондо ким демилгелик кылган экен? Ооба, бул жолу ушул башта белгилеп кеткендей теракттарга байланыштуу Путин көңүл айтууну каалап, өзү биринчиден болуп демилгелеп телефондук байланышка чыкканы айтылып жатат. Бирок эсиңиздерде болсо, 27-июнда Түркия президенти Эрдоган ушул атып өлтүрүлгөн учкуч боюнча, орусиялык учкуч боюнча өкүнүчүн билдирип, ушул Орус президентине кат жолдогон болчу. Бирок орусиялык массалык маалымат каражаттар Эрдоган Путинден кечирим сурады деген мааниде бул кабарды таратышып, Түркиянын өзүндө дагы айрым саясатчылар, оппозициялык маанидагы саясатчылар деп коелук, Эрдогандын Путинге ушул биринчи болуп кол сунуп жатышы, кечирим сурашы бул анын жеңилишинен кабар берет деп айтканга да үлгүрүшкөн болчу. Бирок күнү ушул бүгүнкүгө чейин Түркия тарап Эрдогандын администрациясы дейбиби эч кандай кечирим суроо тууралуу сөз болгон эмес, бул жерде өкүнүч гана билдирилген деп айтып келет. Ушул тапта эки өлкө ортосунда соода сатык, анан башка дагы мамилелердин жанданышы ким үчүн пайдалуураак болчудай? Ооба, жаманчылык болбойт, жакшычылык болбойт демекчи. Ошо Түркия соңку теракттан кийин Орусия менен мамилесин бир аз жакшыртып алды десек болот. Бирок буга чейин эле ушу соңку кездеги Түркиянын тышкы саясатындагы өзгөрүүлөрдү, бир аз алдыга жылыштарды байкоого болот. Алалык Түркия ушул соңку кезде Орусиядан тышкары Израиль менен дагы мамилесин жакшырта алганга үлгүрдү. Мындан тышкары ушул тапта Түркиянын өкмөтүндө ушул Башар Асадтын режимине жана Египеттеги маселелерге байланыштуу маселелерди чечүү боюнча жолдор каралып жатканы айтылууда. Ал эми Түркия менен Орусия мамлекетин өзүнчө алып карай турган болсок, бул жерде бир катар бир көңүл бөлүп койчу жагдайлар, жерлер бар. Алалык ушул тапта Түркия НАТО менен абдан жакшы тыгыз байланышта болууда, бирок ошол эле убакта сиздерге маалым болгондой, Орусия учурда НАТО менен Орусиянын тиреши күчөп жатат. Мындан тышкары Түркия Орусия маселесинде дагы бир нерсе, бул Сирия маселеси. Сирия боюнча Түркия өкмөтү Эрдоган өзү баштап ушул Сириядагы оппозициячыл күчтөргө бир аз жан тартса, ал эми Орусия президенти Кремль башынан баштап эле Сириянын ушул учурда президенти Асадка көбүрөөк ыктары маалым. Мындан улам ушул террордук аракеттерге каршы дейликпи күрөштө деле ушул эки өлкөнүн, Түркия менен Орусиянын бир казанда башы кайнайбы же кайнабайбы, бул дагы нерсе айтууга кыйын болуп турат. Ал эми экономикалык жактар боюнча айта турган болсок, албетте Түркия үчүн ушул туристтик сезондун жүрүшүндө Орусиянын ушул чектөөлөрдү өз туристтерине карата, жарандарына Түркияга барганга чектөөлөрдү алып салышы абдан ыңгайлуу болду десек болот. Бирок ошол эле соода экономикалык байланыш Орусия үчүн дагы аябай муктаж нерсе деп айтсак болот. Себеп дегенде жакында өзүңүздөр эле билиңиздер, Путин батыш өлкөлөрүнө карата эмбаргону дагы 2017-жылга чейин узатты. Азыр ушул тапта Орусия батыштын бир катар өлкөлөрүнөн жер жемиш, азык түлүктөрдү импорттобой калган. Андыктан ушул жер жемиш дейликпи, Түркиядан келген товарлар менен рыноктун жыртык тешигин бүтүп алса болот деген ойлор бар. Рахмат айтам сизге. Элеонора Сагындык кызы менен биз Орусия Түркия мамилеси туурасында баарлаштык. Эми билим берүү жаатындагы темаларга да орун берсек, жалпы республикалык тестирөөнүн жыйынтыктары боюнча жогорку окуу жайларга тапшыруу 11-июлда башталганы турат. Өлкө боюнча мектепти аяктаган быйылкы 62
62 миңден ашык бүтүрүүчүлөрдүн 5 миңден ашыгы учурда бюджеттик орундарга окууга өтүшкөн. Калгандары балына жараша алган талондорун окуу жайларга ташташмакчы. Ошол учурда аз бала алып калган жаштар акчанын күчүнө тааныш алыштар аркылуу окууга өтмөй адатын дагы камсыздашпай коюшпайт. Жогорку окуу жайга тапшыруунун оош кыйыштары туурасында кийинки материал. Бексултан быйыл бүтүрүүчү. Ал учурда көп бала алган абитуриенттердин катарында. Өспүрүм келечекте татыктуу кесиптин ээси болууну каалап, чет мамлекетте билим алууну пландап жатат. Я рассматриваю разные университеты, как наши. Мен азыр Бишкектеги бардык окуу жайларды кыдырып жүрөм. Бирок мен чет мамлекеттен билим алууну каалайм. Учурда мага агайым жардам берип жатат. Агай по химии, Мирлан агай. Ошол эле убакта төмөн бала алып окууга өтө албай баштары катып жүргөн бүтүрүүчүлөр дагы жок эмес. Алардын тагдыры татаал. Себеби абитуриенттер арасында ата-анадаштык бар. Айрымдары жогорку балл менен акысыз окууга өтүштү. Төмөн балдагылар окуу жайдын босогосунда бозоргон бойдон кала бергенсип. Онлайн кабар берүүчү, маалымат берүүчү табло илинген. Тапшырган абитуриент өзүнүн талонунда, өзүнүн ОРТда берилген жалпы тестирлөөнүн кагазы бар, ошолдо өзүнүн коду бар, ошол коду менен ал жерге коюлат, аты жөнү коюлбайт, ошол код менен өзүнүн канча балл алганын көрүп, канчанчы орунда турганын так көрүп тура алат. Ошол 3 күн бою көрүп турат. Ички иштер министрлигинен маалымдагандай, жогорку окуу жайлардагы коррупция бүгүнкү күнү жашап келет. Дегенкиси сессия же болбосо экзамен учурунда пара талап кылуу фактылары катталган учурлар болгон. Управление, получается, Министерство образования курировать этап. Учурда катуу иштер жүргүзүлүп жатат. Анан мурунку жылдардагылар менен салыштырганда азыр коррупциялык фактылар көп эле азайды. Азыр төштү экзамен убактарында катуу иштер жүргүзүлөт. Анткени менен учурда суроо талап жараткан жогорку окуу жайлар коомчулуктагы бул терс көрүнүш менен күрөшүү максатында мугалимдер жана студенттер арасындагы мыйзамсыз байланышка бөгөт коюу механизмин иштеп чыгуу аракетин көрүшүүдө. Бир жумадан кийин бүтүрүүчүлөр өлкөдөгү 70тен ашуун окуу жайларды тандап башташат. Билим берүү жаатындагы айрым серепчилер жыл сайын ушул маалда аз балл алган абитуриенттер окууга өтүү амалын издеп, мугалимдерге акча сунушташкан учурлар болбой койбогонун айтышты. Рахмат, тынчтык теманы улай быйылкы окуу жайларга тапшыруу туурасында билим министрлигинин өкүлүнөн уксак. Я же говорю, мы Быйыл биз жогорку окуу жайларына абитуриенттерди кабыл алуу тууралуу өкмөттүн токтомуна жаңы өзгөртүүлөрдү киргиздик. Анда окуу жайларга атайын штрих-коддор орнотулат. Мындай көрүнүш өз кезегинде коррупция менен күрөшүүдө өз натыйжасын берет. Алардын жардамы менен абитуриент каттоодон өтүп, чоң экран аркылуу дароо эле тапшырган тесттин жыйынтыгы менен тааныша алат. Ага катар ал жыйынтыктар онлайн режиминде министрликтин сайтына барып жүктөлөт. Бул дагы абитуриент менен мугалимдин ортосундагы мыйзамсыз сүйлөшүүлөргө бөгөт коюу болуп эсептелет. Эми Еврофутбол туурасында кеп 30 июнда Франциядагы Европа чемпиондугунда алгачкы чейрек финалдык беттеш орун алат. Анда футбол сүйүүчүлөрү Португалия, Польша беттешине күбө болушмакчы. Оюнга Бишкек сааты боюнча түнкү 1-де старт берилмекчи. Тарыхта бул командалар бири-бирине каршы 10 беттеш өткөрүшкөн экен. 4-июнь кечээси 4-оюн Португалиянын жеңиши менен аяктаса 3-беттеште Польша жеңип чыккан. 3-беттеште тең чыгуу катталган болчу. Быйыл осы Европа чемпиондугунда Польша курамасы С тайпасында оюн көрсөтүп 7 упай топтогон. Экинчи орунда болсо эле кийинки баскычка чыккан польшалыктар жарым чейрек финалда Швейцария курамасын утуп алышкан. Бул оюнда жеңип чыккан команда жарым финалда Уэльс, Бельгия беттешинде жеңип чыккан команда менен ойнойт. Чейрек финалдагы атаандаштарды ата кетсем, 1-июль күнү Уэльс менен Бельгия, 2-июлда Германия, Италия, эми 3-июлда болсо Франция, Исландия менен беттешери күтүлүүдө. Міне Керим Жаныкул, ушундай кабарлардан соң сиздер менен коштошом. Бардык кабарлар биздин 11 чекит KG сайтына дагы жайгаштырылууда. Кайрадан амандыкта учурашалы.